Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Путин Азербайжанын президентине рахмат айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөшүүдө Азербайжанын президенти Ильхам Алиевге орус жарандарын Ирандан эвакуациялоону уюштурууга жардам көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз кызматына таянуу менен орус басылмалары жазышты. Орусиянын президенти телефон аркылуу сүйлөшүүдө Азербайжандын президентине жарандарды Ирандан эвакуациялоону уюштурууга көрсөткөн эффективдүү жардам үчүн ыраазычылык билдирди деп жазылган андагы маалыматта. Мындан тышкары эки тарап учурдагы актуалдуу маселелерди жана стратегиялык өнөктөштүк тууралуу маселелерди талкуулашкан. Иран АКШнын Кувейттеги аскер базасына сокку урганын билдирди. Ирандын Ислам революциялык сакчылар корпусу Кувейттеги америкалык аскердик базага жасалган соккудан 100дөн ашуун америкалык аскер жаракат алганын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, сокку Аль-Адири авиа базасы деген тик учактык базага жасалган. Иран тарап ракеталар жана дрондор колдонулганын айтып, базанын аймагындагы бир катар объекттер жабыркаганын билдирген. Бирок азырынча бул маалыматты АКШнын коргоо министрлиги расмий түрдө тастыктай элек. АКШ тараптан жаракат алгандар боюнча так маалымат берилген жок. Акыркы күндөрү Иран менен АКШнын ортосундагы чыңалуу күчөп, жакынкы чыгыштагы бир нече аскердик базалар бутак алынууда. Иран мусулман өлкөлөрүнө кайрылуу жасады. Иран мусулман өлкөлөрүнүн АКШ менен Израиль күчтөрүнүн жайгашкан жерлерин көрсөтүүнү суранды. Бул тууралуу Ирандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын расмий өкүлү Абуль Фазл Шикарчи жергиликтүү басылмага маек берип жатып айткан. Анын айтымында аймактагы эл АКШ менен Израиль аскерлеринин жайгашкан жерлерин билдирсе, Ирандын куралдуу күчтөрү аларга так сокку уруп, карапайым калкка зыян тийгизбөөгө аракет кылат. Ошондой эле Шикарчи Ирандын куралдуу күчтөрү жакын арада АКШ менен Израилдин жакынкы чыгыштагы объекттерине кыйратуучу соккуларды жасай турганын кошумчалады. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Садыр Жапаров, тфу-тфу, Кудай анын бетин ары кылсын. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиева 8 март күнү аялдардын эл аралык күнүнө карата тынч акция өткөнүн белгилеп, аялдарга карата зомбулукка каршылыгын билдирген акцияларга тоскоолдук болбошу керектигин айтты. Президент Садыр Жапаров тынч өтүүчү акцияларга чектөө жок экенин билдирип, бирок кыргыз элинин каада салтына каршы келген чакырык плакаттар менен чыкпоого чакырды. Өлкө башчы ал акцияга катышкандар аз экенин белгилеп, ал нерсеге жалпы эл нааразы болуп жатканын айтты. Бүтүндөй 7,5 миллион элге чыгып алып, бизди колдогула, бизге өткүлө деп лозунгтарды жазып алып чыкканы туура эмес. 7,5 миллион элдин кыжыры кайнап жатпайбы? Эгер тфу-тфу, Кудай анын бетин ары кылсын, элибиздин көпчүлүк бөлүгү ошондой болсо, анда унчукпайт элек. Биз тескерисинче аны тыйышыбыз керек. Биздин элибиздин каада салтына туура келбейт, деди мамлекет башчы. Кокуловка жооп. Президент депутаттардын кадыр баркын ким түшүрүп жатканын айтты. Депутаттардын кадыр баркынын түшүшү президенттен же министрлерден көз каранды эмес. Бул тууралуу бүгүн өлкө башчысы Садыр Жапаров жогорку кеңештеги жыйында эл өкүлү Эрулан Кокуловка жооп берип жатып белгиледи. Депутаттардын кадырынын түшүп кетиши ар бир депутаттын өзүнөн, президенттен эмес, майда чүйдө маселелерди көтөрүп, болор болбос бир нерсе менен элдин алдында уят болуп жатсаңар, эл кантип сыйлайт? Депутат
депутат деген орчундуу маселелерди көтөрүш керек деди Жапаров. Президент депутаттарга коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жалпы маанидеги маселелерди көтөрүп чыгуу зарылдыгын эске салып багыт берди. Иран сүйлөшүүгө баруу үчүн АКШга негизги 3 талапты койду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Анда жазылган маалыматтар боюнча Иран бийлиги АКШ төмөнкү 3 талапты аткарса, согушту токтотууга макул. Согуш кайра башталбай турганына кепилдик берүү, өлкөнүн толук ядролук отун циклын колдонуу укугун таануу, келтирилген зыян үчүн компенсация төлөө. Беле кетсек 28 февралда АКШ менен Израиль Иран аймагында кеңири масштабтагы аскердик операция баштаган. Буга жооп катары Иран да операциясын баштап, жакынкы чыгыштагы америкалык аскердик базаларга жана Израилдин шаарларына сокку урган. Иран тараптан жасалган чабуулдардын кесепетинен Бириккен Араб Эмирликтери, Бахрейн, Ирак, Оман жана Перс булуңундагы өлкөлөр жабыркаганы кабарланды. Израиль менен АКШнын жасаган соккуларынын натыйжасында Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи каза болгон. Ал эми Иранын Кызыл жарым ай коомунун акыркы маалыматы боюнча Иранда АКШ менен Израилдин чабуулунан 1200дөн ашык адам каза болгон. Садыр Жапаров парламентте болгон окуя тууралуу сөз козгоду. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында президент Садыр Жапаров депутаттардын ортосунда бөлүнүү болгонун айтып, эл өкүлдөрүн мындан ары андай аракеттерге кайталабоого чакырды. Жакында жогорку кеңеште бир окуя болду. Аны барыңыздар жакшы билесиздер. Айрым депутаттар тиги тарап, бул тарап деп бөлүп жарууга аракет кылышты. Бирок убагында токтотуп калдык. Урматтуу депутаттар, элдин элегинен өтүп, шайланып келген сиздер ушинтип жатсаңыздар, анан карапайым эл каяка барат? Ошондуктан мындан ары андай терс иштерди жасабайлы. Андай бөлүнүп жарылуу мамлекетке коркунуч жаратат, деди мамлекет башчы. Депутат 1 апрелден тарта көтөрүлө турган айлыкка тарых мугалимдери кошулбай калганын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Рустамбек Советбек уулу 1 апрелден тарта мугалимдердин жогорулатып жаткан айлык акысы боюнча маселе көтөрүп, бирок тарых сабагынын мугалимдериники көбөйбөй калып жатканын билдирди. Мугалимдерибиздин кубанып жаткан учуру, бирок математика, биология, химия, информатика жана башталгыч класстардын окутуучуларыныкы гана көтөрүлөт экен. Андыктан тарых сабагынан берген мугалимдер кайрылып жатышат. Алар 9-10-11 класстарды мамлекеттик аттестацияга даярдашын айтышууда, дейди ал. Эл өкүлү бул боюнча тиешелүү органдарга тапшырма берилишин суранды. Эске салсак, өкмөт башы 1 апрелден баштап мугалимдер менен дарыгерлердин айлык акысы 50% көтөрүлөрүн айткан. Ал эми президент 100% жогорулатыларын кабарлаган.